Салам достор. Азыр биз шарттуу операторлор боюнча мурдакы сабакты улантабыз жана and, or, андан кийин not деген операторлор менен таанышабыз. Бул жерде or жана not операторлору бул жакта шарт, бир канча шартты аткаруу керек болгон учурда керек болот. Ал эми not оператору бул жердеги шартты карама каршысына өзгөртүп берүүгө керек болот. Шарттын жыйынтыгын. Шарт мурдагы сабакта айткандай эле эки гана жыйынтык кайтарат. Бири true, андан кийин false. True деген туура, чындык, бул жердеги шарт аткарылды. Ал эми false жалган, бул жердеги шарт аткарылбай калды деген маанини билдирет. Эми аны карап көрөлү практикада. Бул жерден консольго кирейин. Жана караңыздар, эгер бизде шарт true деген жыйынтыкты кайтарып берсе, биринчи шарт. Андан кийин экинчи шартыбыз false дегенди кайтарып берсин. False. Ал эми аларды бөлүп жазуу үчүн бул жерге and же or деп жазыш керек. And эмне үчүн керек? And бул жердеги эки шарт тең true болгон учурда экөөнү бириктирип эки шартты жооп катары true'ну кайтарып берет. А эгерде эки шарт тең true болсо, бул жерде true болсо, анда жооп true чыгат. Ал эми экөө false болсо, анда жооп катары бизге false чыгарып берет. And деп жазайын. Караңыздар, мына false деген жыйынтыкты чыгарып берди. Эмне үчүн? Анткени бул жерде эки шарт тең true эмес, ошондуктан бизге false деген жыйынтыкты чыгарып берди. Бирөө false деп турат. А эгерде биз эки жыйынтык тең true болсо, анда жооп катары бизге true'ну чыгарып берет. Бул жерде экиден ашык шартты колдонсок да болот. Мисалы үчүн 3-4 шартты колдонсок болот. Биринчи шарт true чыгарып берсин, андан кийин экинчи шартыбыз дагы true чыгарып берсин. Бирок үчүнчү шартыбыз бизде false болуп калсын. Ал эми жыйынтык бизде, караңыздар, false болот. Анткени алардын бир шарты аткарылбай калды. Ошондуктан false деген жыйынтыкты чыгарып берди. Эми or операторун карап көрөлү. Or оператору бул же дегендей маанини билдирет которгондо. Ал мындайча: эгер биринчи шарт бизде true, андан кийин экинчи шартыбыз false кайтарса, караңыздар, бул жерде шарт or деген эки шарттын бири true болсо, анда жыйынтык бизге true жооп чыгат. Башкача айтканда, шарт аткарылды. Бул жерде enter'ди бассам, караңыздар, жооп катары true. Or'дун мааниси, эгерде эки шарттын бирөө гана аткарылып калчу болсо, анда жооп катары бизге true'ну чыгарып берет. Буга дагы бир канча шарт жазсак болот. Мисалы үчүн, биринчи шартыбыз false деген жыйынтыкты кайтарып берсин. Андан кийин экинчи шарт дагы false деген жыйынтыкты кайтарып берсин. Андан кийин акыркы шарт true болсун. Жооп катары бизге true'ну чыгарып берет. Анткени бул шарттардын бирөө аткарылып калды. Ошондуктан бизге true'ну чыгарып берди. Эми not операторун карайлы. Not оператору аны карама каршысына өзгөртөт, караңыздар. Эгер false деп жазып enter'ди бассам, бизге true'ну кайтарат. А эгерде not true деп жазсам, анда жооп катары бизге false'ты кайтарып берет. Аларды бул жерде or, and жана not операторлорун бир эле учурда колдонсок болот. Мисалы үчүн, мындай кылып колдонолу. Not бул жерге биринчи шарт бизге true'ну кайтарып берсин. Андан кийин бул жакта дагы башка шарт каралсын. Бул жерде математика сыяктуу. Караңыздар, каша менен бөлүп жазганда кашанын ичи биринчи аткарылып калат. Жана enter'ди басса, караңыздар, false деген жыйынтык чыгарып берди. Эмне үчүн? Эң алгач бизде, караңыздар, булар аткарылбайт. Эң алгач кашанын ичи аткарылат, караңыздар. Бул жер аткарылат. Жана бизде true or false. Булардын бирөө true, демек жыйынтык true болот. Бул жерде жыйынтык true болду. Андан кийин бул жалпы жыйынтык true болгондон кийин бул кашаныкі. Ал бул true менен текшерет. True and true. Булар албетте true деген жыйынтык кайтарып берет.
Андан кийин бул жерде not бар. Ошондуктан бул жакта true бизге not false болуп кайтты. Жана бул жерде акыркы шарт калды жана false or false. Бул албетте false. Анткени алардын бирөө дагы true эмес. Ошондуктан жыйынтык катары бизге false кайтарып берди. Эми бир практикалык тапшырма чыгарып көрөлү. Бизге кандайдыр бир чекиттин координаталары берилген жана ал чекит эч бир чейректе жатпашын текшеришибиз керек. Өзүңүздөр билгендей, бул координата сызыктары y жана x. Андан кийин алар чейректерге бөлүнөт. Бул чекиттин жайы мындай чейректерге бөлүнөт. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү болуп. Бул жакта эгер чекит бул координата сызыгында жатып калса, же x сызыгында, же y сызыгында, же болбосо координата башталыш чекитинде жатып калса, анда бул чекит эч бир чейрекке таандык эмес деп айтууга болот. Мисал үчүн, а чекити берилсин дейли, анын координаталары мындай болсун: 3 жана 0. X 3-кө, Y 0-го барабар. Ал чекит ушундай жерде жатышы мүмкүн. 3 деп ушул жерде алсак, анткени Y 0, ошондуктан ал чекит бул жерде болот. А эгерде А чекитинин координаталары 0 жана 0 болсо, анда ал бул жерде жатат. Эми программаны жазып көрөлү. Бул программа төмөнкүчө болот. Эң алгач бизде x, y координаталары берилет. Андан кийин аны текшеребиз. Эгерде x 0-го барабар болсо, же болбосо y 0-го барабар, экөөнүн бири 0-го барабар болуп калса, анда биз экранга true деген жыйынтыкты чыгарып беребиз. Башкача айтканда, туура, чындык. True деген караңыздар, бул оператордун түсүндө болуп калды, сары болуп. Аны биз тырнакчага алып жазсак деле болот. Ушундай кылып жазсак деле болот. Print функциясы бул true деген операторду бул жерде сапка айлантырып берет. Тырнакчага алып жазсак деле, жөн жазсак деле ката болбойт. Эгер true'дан башка сөздү жазып калчу болсок, анда сөзсүз тырнакчага алышыбыз керек болот. Эми программаны иштетип көрөлү. Бул жерге x катары, биринчи сан x болот. 0ду берели. Андан кийин y-ка 3дү. Жооп бизде true болот. Анткени, караңыздар, бул чекит ушундай бир жерде жатат. X 0 болду, ал эми y 3. Ушундай бир бул жерди 3 деп эсептесек, биздин чекит ушундай бир жерде. Кайра иштетели программаны. Эми бул жерге x катары 4, y катары 3дү берели. Эгер иштетсек false берди. Анткени ал, караңыздар, бул жакта жатпайт. Ал кандайдыр бир ушундай бир жерде жатат. Эми программаны өзгөртөлү. Жана бул жерге биз же сызыкта жаткан, же болбосо биринчи чейректе жаткан чекитти аныктайлы. Чекит биринчи чейректе жатыш үчүн ал x 0дон чоң жана y дагы 0дон чоң болуш керек. Биздин программада албетте AND оператору колдонулуш керек болот. Анда мындай кылыш керек. Бул жерге кошумча жазабыз. Elif эгерде x чоң 0дон жана y 0дон чоң болуш керек. Караңыздар, бул шарт аткарылыш үчүн экөө тең 0дон чоң болуш керек. Анда биз экранга true деген жазууну чыгарып беребиз. Программаны иштетип көрөлү. Эми ушуну кайра жазайын. Караңыздар, бул биринчи чейректе жатат. Жооп катары бизге мына true'ну берди. Эми 3-чү чейректе жаткан бир чекиттерди киргизейин. -6, y-ка -3 берейин. Анда караңыздар, false деген жыйынтыкты берди. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Жаңы сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталып коңгуроону басканды унутпаңыздар. Жана албетте видео жаккан болсо лайк басып, комментарийге оюңуздарды калтырып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.